Сиз кече каякта элеңиз? Эмне болуп жабыркадыңыз? Кандай окуя кандай болду? Мен Максат айылынын тургуну, биз кадимки эле турмуш тиричилик өткөрүп жүргөнбүз. Ушу жүрүп эле элдер солдаттар ок чыкканда анан качтык. Качканда ушу портер менен качып кетип жатканда менин аркама ок тийип, ушул ок тийгенден билбепмин шериктерим айтып, ошонан кызы менен келип, элдер баардыгы далада жүрсө, ушу далада октор атылып кетишет да. 5-6 адамдар жарадар болду, ошо жергиликтүү калк. Адамдарга карап атты. Сиздер ошол жака жакын белеңиздер? Биз үй ишетте жашабыз, анан мажбур жогортко калсак, ол жогортто 1 километр өрлөсө ол алдын 2 километр алдын кетет экен ол. Кыпкызыл болуп намаз шам болот да, шам намазы болот да. Булар как раз баягы азан айтылган убакта баштап жүрдү да. Же сүйлөшүлгөнбү, же кандай болгону уюшулганбы. Биз эч айыл элдери, тургундар эч кандай кабарым жок ал уруштан. Бардыгы үйдө, бардыгы ошо сайма-сай жүрүп, ыйлап, сыктап, ок тийип, калганы келди да. Бардыгы жашынып. Айыл менен сүйлөшө алдыңызбы? Аялдар, жаш балдар эмне болуп атат азыр эми каякта? Айылдар, эркектер барып тур энди, үймө бекинип барып, үйлөрү көрүп туруп, үйлөргө. Азыр мен үйүмдө эчтим, дубалдарга ок тийген, айнектерге сынган ок. Ошол 1-2 үй өрттөндү дейт. Сиз кабар жөнүндө кабарым жок. Энди байланышам мен ал. Ушул үйүмдү сурадым да, ошол бала чакаңыз каякта калды? Балдарыбыздан сай менен олар өздөрү качтыр, биз өзүбүз жок айтып. Таба албай калдык да бири-бирибизди. Байланыштыңыз бала чагаңызбы? Эгер аз балдарым жакшы, балдарым ушу айылда тоого маргынга жетирип койдук. Ошол жакшы бардык. Кандай азыр ушул кечеки ок атышууда жабыркагандар жалпы канча болду? Алардын ал акыбалы кандай эми азыр? Ок тийип жабыркагандардын саны 14. Бирөөсү каза болгон. 13-ü бүгүнкү күндө Лейлек аймактык ооруканасынын отделенияларга жаткырылды. 5-өө реанимацияда, 5-өө травматология бөлүмүндө, 3-өө хирургияда. Анын ичинен 2-өсүнө операция жасалган, абалы стабилдүү. Жанакы калгандарын Бишкекке жөнөтөбүз деп атты эле. Эмне болуп атат? Канча киши кандай жол менен кетет алар эми? Азыр Баткен аэропортуна чейин тез жардам машиналери менен 10 адамды жеткиребиз. Андан ары самолет Бишкекке жетет. Жарат алгандар негизинен ушул жалпысы кандай жарат менен келишти? Эмнеден жабыркагандар булар? Бардыгы ок тийип жарат алгандар. 14-ün бардыгы ок тийип жарат алгандар. Дары-дармектер Дары-дармек жетиштүү. Дарыгерлер жетиштүү.